Айдоочулук күбөлүк берген мекемеге ким барбасын, акча казгырылып, адам өмүрүнө кайдыгер карап калабы. Ушуну менен унаа ишканасынын экинчи жетекчиси ири коррупциялык иштерге айыпталып кармалды. Эсиңерде болсо 2018-жылы унааларды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берген кызматтын жетекчиси Насырбек Алмаматов туруктуу коррупциялык схема түзгөн үчүн соттолуп, бирок ал качып кеткен. Анын жемкорлуктан түшкөн бир күндүк эле ыплас кирешеси 100 000 сом болгон. Иш бөлмөсүндө керелден кечке кылган иши акча саноо болгонун элдин баары видеодон көрдү эле. Эми андан 6 жыл өтпөй унаа мекемесинин жетекчиси жана бир катар кызматкерлер ошол эле кылмышты улантканы аныкталып отурат. Ишкананын бир эле филиалында айдоочулук күбөлүктү сатуудан ай сайын 10 миллион сомдон акча таап турушкан. Ошондо 40 райондогу бөлүмдөрдөн коррупциялык схема аркылуу канча каражат сол чөнтөктөргө кетип турганын эсептей бергиле. Президент айдоочулук күбөлүктүн 10% сатылып келгенин айтты. Алардын орточо баасын 60 000 сомдон деп коюшкан. Ошондо жылына Кыргызстанда 150 000 киши айдоочулук күбөлүк алса, анын 15 000 сатылса, бери дегенде эле 1 миллиард сом жемкорлордун колуна түшүп турган. Акчадан мурда бул жерде адам өмүрү коркунучта болуп жатпайбы? Расмий статистика боюнча Кыргызстанда катталган авариялардын 93% айдоочулардын күнөөсүнөн улам болот. Тагыраагы ушунчасы жол эрежелерин билбейт же билсе дагы сактабайт деп түшүнө берели. Айдоочулук күбөлүктү кызылдай акчага саткандар ошол жаранды жана башка адамдарды өлүмгө түртүп жатканын аңдабайбы? Алардын арасында документти соодалагандардын жакыны болуп калбайт дегенге кепилдик жок да. Бул Рустам Жокоев, мамлекеттик жарандык кызматтын 3-класстагы инспектору. 2021 жылдын сентябрь айынан бери унаа мамлекеттик ишканасын жетектеп, 9 категориядагы айдоочулук күбөлүктүн ээси. 37 жаштагы Рустам Жокоев транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору болуп турганда, да ушул айдоочулук күбөлүккө байланыштуу коррупциялык иштерге малынган деп шектелип, ага карата УКМК тарабынан пара алуу беренеси боюнча козголгон кылмыш иши боюнча айыпталууда. Анда сөз башынан болсун. Акчаны которгула. Азыр котором. УКМК тараткан бул видеодо ортомчу менен ага карата арыз жазган адамдын телефондук сүйлөшүүсүн угууга болот. Анда ортомчу айдоочулук күбөлүк үчүн экзамен тапшырууну каалаган жарандан 50 000 сом талап кылууда. Ал курсантка кайсы жерге отурушу керектигин, туура жоопторун экзамен алган киши аркасына келип өзү акырын айтып турарын эскертип жатат. Экинчи видеодо экзамен учуру тартылган. Анда эки кызматкер алмак-салмак бир курсанттын жанына басып келип, колу менен көрсөтүп берип жатканы чагылдырылган. Кийинки видеодо бул ишке катыштыгы бар деп шектелген 10 кызматкердин кармалганын көрүүгө болот. Алардын баары мурдагы унаа ишканасынын азыркы транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинде иштегендер. Алардын арасында агенттиктин жетекчиси Рустам Жокоев дагы бар. Атайын кызматтын алдын ала эсептөөлөрү боюнча жарандар айдоочулук күбөлүк алуу үчүн ортомчуларга кайрылып, алар болсо транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери менен экзаменден ийгиликтүү өткөрүүгө сүйлөшүп акча берип турушкан. Да ушул коррупциялык схема аркылуу агенттиктин бир гана филиалынан ай сайын 10 миллион сомдун тегерегинде акча түшүп турган. Бул кабар президент Садыр Жапаровду да өкүндүрдү. Мамлекет башчы Кыргызстандагы айдоочулук күбөлүктөрдү сатууга шектелип кармалган кызматкерлер боюнча кабар агенттигине өз пикирин билдирди. Айтымында 2020 жылга чейин айдоочулук күбөлүк 15-20 000 сомго сатылып келгенин, бул тармакты тартипке салуу үчүн убагында Рустам Жокоевду жетекчи кылып дайындаган. Ал тургай анын таза иштеп, пара кошулукка малынбаш үчүн демөөрчүлүк фондунан ай сайын $2000 материалдык жардам катары берип турган. Дароо айта кетейин, менин демөөрчүлүк фондум бюджеттик фонд эмес. Ошондуктан 40-ка жакын жетекчиге материалдык жардам берип турам. Анткени эмгек акылары чындыгында аз. Эмне үчүн материалдык жардам десеңер, алар өздөрү жетектеген мекемеден уурдабаш үчүн, ошол мекемеде тартип орнотуш үчүн, өзү таза болуш үчүн берип турам. Алардын арасында кече камалган унаанын жетекчиси да бар эле. Балким бул жигитти жөн эле камап атышкан жокпу деп баарын өзүм да териштирип көрдүм. Система түзүп алышып, күбөлүк сата башташканы аныкталып калды. 40 000ден 80 000 сомго чейин баа коюп алышыптыр. Албетте 100% күбөлүк сатылган эмес. 90% адам сынакты тапшырып эле алышкан. Болжол менен 10% сатылып кетип жатканын болжолдодук.
10% эмес, бир да айдоочулук күбөлүк сатылбаш керек. Мамлекет башчы айдоочулук күбөлүк сатып алгандардын кесепетинен жол кырсыктары көбөйө берет. Андыктан бул документти сатууну кам бугандай токтотушубуз керек деген пикирде. Анткени авариялардан жылына Кыргызстанда жүздөгөн адамдар каза болууда. Мисалы, былтыр 7000ге жакын жол кырсыгы катталып, 783 адам каза болгон, 10 000ден ашык адам жабыркап, бир нече миңи майып болуп калган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы берген маалыматка таянсак, быйыл жыл башынан бери өлкө боюнча 5000де жол кырсыгы катталган, 7000дей жаран түрдүү жаракаттарды алган, 400дөй киши авариядан каза болгон. Өкүнүчтүү статистика менен бөлүшкөн президент Садыр Жапаров бүткүл кыргызстандыктарды, айрыкча жаштарды айдоочулук күбөлүктү сатып алуу деген ойдон кайтууга чакырууда. Турунбаев Байтур 17 жаштагы студент Байтур Турунбаев мамлекет башчынын сөзүн колдогондордун бири. Ал быйыл 5 жолу айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшырып, өтө албай келген. Бирок жакшылап даярданып келгендиктен бүгүн 6-чы жолкусунда экзаменден өз күчү менен өтүп кетти. Муну окуп өтүш керек да, сатып алгандан көрүүчү окуп өткөн жакшыраак болот. ДТП азаят, жол кырсыктары азаят да, адамдардын өмүрү кыйылган көп болуп атат азыркы учурда. Анткени окуш керек, өзүнүн своими силами, так сказать, должен пройти человек. Маалымат катары айта кетсек, 2018-жылы унаа каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо департаменти жоюлуп, бул кызматты жаңы түзүлгөн унаа мамлекеттик мекемеси аткара баштаган. Ал убагында санариптик өнүктүрүү министрлигинин карамагында болсо, кийин ички иштер министрлигине өткөн. Ал эми былтыр сентябрда өзүнчө бөлүнүп, транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттик болуп түзүлгөн. Ошону менен бирге айдоочулукка үйрөткөн автомектептерге лицензия берүү милдети быйыл февралдан бери дал ушул агенттикке жүктөлгөн. Былтыр биздин текшерүүнүн алкагында өлкө аймагында жалпы 246 автомектептер текшерилип, анын ичинен 205 автомектепке туура эмес аныкталган фактылар үчүн эскертүү баракчалары да берилген. Ошол биз тараптан берилген талап тапшырмаларды толук кандуу аткарбагандыктан 30 автомектепке айыппулдар салынып 510 000 сомго укук бузуу жөнүндө протоколдор толтурулган болчу. Ошентип айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык иштерге аралашкан үчүн кармалган Рустам Жокоев 27 октябрга чейин камакка алынды. Октябрда болсо президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун милдеттерин убактылуу аткаруудан бошотулду. Ошол эле күнү анын ордуна 44 жаштагы Улан Карыпбеков дайындалды. Ал буга чейин мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттигинин жетекчиси болуп иштеген. Эми жаңы келген директор бир топ тапшырмалардын үстүнөн иштеши зарыл. Алсак өлкөдөгү 40 районго автомектептер ачылышы керек. Унаа ишканасынын кызматкерлери коррупцияга шектелип кармалгандан көп өтпөй эле айдоочулук күбөлүктү алууга ар тараптан көмөк көрсөткөн УКМКнын айрым кызматкерлери аныкталганы ачыкка чыкты. Атайын кызмат тараткан маалыматка таянсак, Камчыбек Ташиевдин кызынын айдоочулук күбөлүгүн алууда жардам көрсөткөндүгү үчүн УКМКнын 7 кызматкери жазаланган. Алардын 2 сөгүш, 3 кызматкер катуу сөгүш, дагы 2 ээлеген кызматына туура келбей эскертүү алды. Бул чаралар УКМКнын төрагасынын жеке көрсөтмөсүнө ылайык алынганы маалым болду. Нурзада Сыдыкбекова, Адлет Эшкожо, Ала тоо 24 жума жыйынтыгы.